Кутман күн урматтуу группа. Бүгүнкү иш күнүбүз ийгиликтүү күндөрдөн болсун. Мен сиздерди Riches Company компаниясынын кыскача маркетинг планы менен тааныштыра кетейин. Өзү 5 программадан турат. Эң биринчи программасы Onyx. Бул Onyx'ке кирүү $25. Баягы компаниянын шарты боюнча ар бир адам өзү 2ден адам чакырып келиш керек. Ошондо астыңызга 2 адамыңыз келгенде, алар да сизди тура эле 2ден адам чакырганда 6 адам общий түшөт астыңызгачы. Ошондо сиздики эң акыркы түшкөн 4 адамдан сизге $100 чыгат. Бул компаниянын шарты боюнча сиз ал $100 менен автоматический түрдө Onyx'тин экинчи столуна өтөсүз. Тигине көрүнүп тургандай эң башына өзүңүз турасыз $100 менен өтүп. Анан кийин астыңыздагы командаңыз дагы сизге окшоп эле копировать этип 6дан адамы толуп артыңыздан ээрчип келет ар бирөө. Астыңызга 2 адам түшөт. Ал 2 адамдан акчаны албайсыз. Ал адамдын акчалары сиздин үстүңүздөгү наставниктерге кетет. Ошол 2 адамдын астына түшкөн кишилерден анан сизге акча чыга баштайт. Көрүнүп тургандай тигине кызыл менен жазылып турат. $100, үчүнчү, анан 4-үнчү келген адамдан 100-100дөн $200 уже чыгарып аласыз. Ошондо сиз экинчи столунан баштап уже айлыкка чыгып баштайсыз да, $200 айлыкка чыгат. Анан уже 5-6 келген адамдын $200 менен сиз экинчи программасына өтөсүз. Компаниянын экинчи программасы өтөсүз. Ал сизге азыр аны да жиберем. Улам бирден тааныштырып өтүрайын. Бул Onyx менен таанышып бүттүк. Экинчи программасы Sapphire деп аталат. Бул жерге кирүү $200 менен өттүңүз. Бул жерде столу кыскараак биринчи столу. Астыңызга баягы командаңыз сизди туура эле артыңыздан келип баштайт. Алар да $200 менен астыңызга түшөт экөө. Түшкөндө $400 менен сиз автоматически экинчи столуна өтөсүз. Ошол жерден айлык чыгып баштайт. Артыңыздагы командаңыз сизди ээрчип эле келе берет. Астыңызга экөө түшөт $400. Анан уже үчүнчү түшкөн кишиден сиз уже чыгарып аласыз $400. Ал эми 4-үнчү, 5-6 түшкөн адамдардын $400 үчөөнүкү $1200 менен сиз үчүнчү программасына өтөсүз. Азыр үчүнчү программасын да тааныштырам. Бул үчүнчү программасы Изумруд. Бул жерге кирүү $1200 менен өттүңүз. Бул жерге дагычы. Өткөндө артыңызда командаңыз сизди копировать этип эле ээрчип келет дагы астыңызга. Бул жерде да 2 столдон турат. Астыңызга биринчи столуна өттүңүз $1200 менен, астыңызга адамдарыңыз ээрчип келет. $1200дөн экөөнүкү $2400 болот. Анын $2400дон $1500 менен сиз автоматический түрдө экинчи столуна өтөсүз. Тигине көрүнүп тургандай таблицада. Ал эми $900 калат го. $900нын $100 мына ушул жерден баштап компанияга выплата кете баштайт. Компаниянын өнүгүшү үчүн на развитие компании деп $100 алып калат да. Бул жерде эми компаниянын да расходтору бар да, программисттерге төлөйт. Ошол жерде спикерлер бар, онлайн сабак өтө турган. Баягы ошо компаниянын өзүнүн личный расходторуна ошол жерден анан $100 эле кармап калат. Буга чейин компанияга 1 сом да калбайт. Бүт баары ошол адамдарга эле выплата болот. Бүт акчасынын баары. Мына ушул Изумрудтан эле баштап анан $100 кармап калат да. Анан $900дан $100 алып салсаңыз $800 калат дагы. Аны сиз уже счетуңузга чыгарып аласыз. $800 аласыз. Анан уже экинчи столуна тигине $1500 менен өттүңүз. Ал жерден дагы артыңыз ээрчип келет сизге. Экөө түшөт. Анан ошонун астындагы адамдар түшүп баштайт. Уже мына кызыл менен көрүнүп тургандай 1500дөн уже 3-4-5 түшкөн адамдын 1500дөн үчөөнүкү 4500 болот. Ошол жерден уже $4500 чыгарып алсаңыз болот счетуңузга. Уже 6 келген адамдын $1500 менен сиз 4-программага программага өтөсүз, Рубинге. Бул 4-программасы Рубин. Бул жерге 1500 менен өттүңүз. Артыңыздагы адамдарыңыз сизди туура эле артыңыздан келе берет. $1500дан ошо бул жерде эле 2 столдон турат. Биринчи столуна 1500 менен отурдуңуз. Артыңыздан 2 адам түшөт 1500дөн. Ошондо $3000 менен сиз кайра экинчи столуна автоматический түрдө өтөсүз. Экинчи столунан артыңыз дагы ээрчип келе берет. Экөө түшөт 2 колуңузга. Анан алардын астына да түшкөн уже биякта перелив деген да бар. Перелив деген бул үстүңүздөгү баягы үстүңүздөгү адамдардын дагы адамдары түшүшү мүмкүн перелив болуп астыңызгачы.
Ошон үчүн бул жерде аябай жакшы маркетинг планы, оңой, ошо перелив менен дагы жабылышы мүмкүн астыңыздагы ячейкалар. Ошондо мына бул жерде сүрөттө көрүнүп тургандай үчүнчү, төртүнчү, бешинчи адамдын акчасын вывод кылып чыгарып кетсеңиз болот. Уже $3000 үчөөнүкү $9000. $9000 уже чыгарып алсаңыз болот. Анан кийин алтынчы адамдын $3000 менен сиз эң акыркы программа бешинчи бриллиантка өтөсүз. Бул бриллианттагы 2 столдон турат. Ичинде $3000 менен өттүңүз биринчи столуна. Астыңызга бул жерге дагы 2 адам түшөт $3000. Ошондо $6000 менен сиз экинчи столуна өтөсүз. Экинчи столунан анан выплаталар чыгат. Бул жерге да астыңызга экөө түшөт, артыңызда командаңыз ээрчип келе берет. Астыңызга экөө түшөт, алардын астына дагы биякта да перелив бар. Перелив менен да түшүшү мүмкүн. Үстүдөгү наставниктердин адамдарынан дагы түшүшү мүмкүн перелив болуп адамдар. Үстүдөгү болобу же астыдагы болобу, ошо перелив болот да. Анан кийин ошол уже үчүнчү, төртүнчү, бешинчи адамдан бул жерде да кызыл менен көрүнүп турат, $6000 чыгат. Ошондо үчөөнүкү $18000 выводка чыгарып алсаңыз болот. Ошондо кайра эле $6000, алтынчы кишинин $6000-ын бул жерде баягы реинвест деген бар. Реинвестке таштап эле ушул $18000 кайра алып турсаңыз болот. Ошондо $6000-дун $3000 кайра эле биринчи столго коюлат. Калган $3000 ошол биринчи столдун астындагы бир бутуңузга коюлат дагы. Ошондо экинчи бутуңузга бир киши келсе эле кайра эле экинчи столуна өтүп эле ошентип айланып эле $18000 сиз повторно кайра чексиз ала берсеңиз болот. Бул бриллианттагы 2 столдон турат. Ичинде $3000 менен өттүңүз биринчи столуна. Астыңызга бул жерге дагы 2 адам түшөт $3000. Ошондо $6000 менен сиз экинчи столуна өтөсүз. Экинчи столунан анан выплаталар чыгат. Бул жерге да астыңызга экөө түшөт, артыңызда командаңыз ээрчип келе берет. Астыңызга экөө түшөт, алардын астына дагы биякта да перелив бар. Перелив менен да түшүшү мүмкүн. Үстүдөгү наставниктердин адамдарынан дагы түшүшү мүмкүн перелив болуп адамдар. Үстүдөгү болобу же астыдагы болобу, ошо перелив болот да. Анан кийин ошол уже үчүнчү, төртүнчү, бешинчи адамдан бул жерде да кызыл менен көрүнүп турат, $6000 чыгат. Ошондо үчөөнүкү $18000 выводка чыгарып алсаңыз болот. Ошондо кайра эле $6000, алтынчы кишинин $6000-ын бул жерде баягы реинвест деген бар. Реинвестке таштап эле ушул $18000 кайра алып турсаңыз болот. Ошондо $6000-дун $3000 кайра эле биринчи столго коюлат. Калган $3000 ошол биринчи столдун астындагы бир бутуңузга коюлат дагы. Ошондо экинчи бутуңузга бир киши келсе эле кайра эле экинчи столуна өтүп эле ошентип айланып эле $18000 сиз повторно кайра чексиз ала берсеңиз болот.